Карматып берип токтоп. Ал сайылды турсун. Эметпей калды. Достор, биз азыр текшергени келдик. Кудай буюрса, аркасынан тартып макулбу куяйын. Ред петролиумду текшергени келип. İçine tартып берсең пока. İçine tартып. Байлықты. Çek kanatı, çekti tatsam. Qancha litr ekan? 11. Oldu, çıkıveriyor lan bir yakalı çık. Bitişken bak elip koy. Boyuna. Lerli boy. Bunun emesini görsettim, ровно 11 болуш керек, 10 болуш керек deyapti. On 10 boldu, qarab qo'y. İçine kaldı. İçine? Kaldı, açtık. İşte kolba tigini verseng, 1 litre oydu. Shundaydan qarama. Amir oldu. Qancha oldu? Qancha gram жетпей kaldı sonda? Moyaqından 1 litr bojel boluş керек. 860 gram. 860 ise 140 gram жетпей kaldı sonda. Mınaki dostlar. Hemen çıkıp geleyik. Hurmatlı dostlar, mınaki taş çekin köpten beri özünün основной жумушун кыла элек болчу. Анткени кымбатчылык bir жерден, экинчиден алдаочулук. Мынакей Red Petroleum'ду кайра текшердик. Жүрүм о эмелерин көрсөтөйүк. Чектери канакей. Чек. Мынакей дистопливо. Басы 63.90 тыйын, 11 литр куйдук, 702 сом 90 тыйын болду. Мынакей чек. $160 грамм жеткен жок ошондо. Ар бир 10 литрден 160 граммдан жегенде примерно 50 литрден 500 грамм жешет. Жүргүлө эмесин аралык администратордун.
Булар пас такай эле алда уже көнүп алышкан да, ошого көнүп. Чоңбуз биз дистопливо алдык да 100 канча грамм жетпей калды? 140 грамм жетпей калды 11 литрден. Баары управляющийга чакырылат. Эмнеге мындай такай эле недалив? Анан товарный чек жазып берип коюңузчу. Недалив, азыр дистопливону текшерип атабыз. 140 грамм недалив. Тигил ошондой болот. Эми ошондой болот. Туура эмес да. Канчадан бери жүрөсүз? Мен өтөтабы? Иә. Журук текшерген заправкалардан кичине жылыш барбы? Жылыш бар, жылыш бар. Интернеттен көрүп калчу. Келе табай чакырасызбы? Эмнеге мындай, мен түшүнбөйм. Эмнеге эле алдай бересиңер? Погрешность. Иә. 500 сомго кылачы 4 Такай недалив. 92 простой. Deseniz bir mülk koy. 4500. Aslında çektirirsiniz falan. Kasa oturturuz. Мынакей достор, могу Ред Петролиумдун кылган иши ушундай такай. Недалив, недалифтен недалив. Ар бир АЗСте мындай эме болуш керек. Ток менен эме менен солярка менен иштеген. Жиырма 10 кубтан суу болуш керек. Бүт бардак. Анан могу эмени көрсөтүп коелук. Ар бир АЗСте машина кирип аткан жер бир тарапта болуш керек. Бир тарабынан кирип, экинчи тарабынан чыгып кетиш керек. Бул эң одоно бузган ушу АЗСтин эмелерге жасалган нормаларга жооп берилбейт мынакей. Бул АЗС азыркы мыйзам менен толугу менен иштебеш керек. Бул АЗС жибек жолу деген дарегин жазып койсоң, жибек жолу 627 Ада жайгашкан. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Өзүң? Үйдөгүлөр? Болот, шүгүр байке өзүңүз. Сыңарбы? Ооба. Biz açılmayı tekşerip gelgemiz. Taze işte kayra nidalif. Ha, nidalif oldu. Постоянно ушундайбы. Жедір отышпа. Үйдөгүлөр тынчпы? Өзүңүз байке. Жакшы, Кудайды. Кудайды. Мен сизге алдамчумун, бирок билесизби? Эми баарыбыз кемчиликтибиз да. Ал, просто мен баягы камера свойдун эле камерасы болчу да. Кирип туруп эле монун братанныкы деген да. Айла жак базарды поддержать этип койдум да. А так менин акчам менен ошол жакта болчу. Алар тапкан машинада кирип туруп акча экен, мон братанныкы дегенде эле мен эчтеке дей албай эле ооба деп койдум да. Сиздепир. Жок, ошол мен свой көрүп ал беле, мошенниксиң сен, свой. Мен айтып атам, лично свой. Кудайдан корк. Алла разы болсун. Мейли анда. Үйдөгүлөргө салам айт. Сен газ толтурасың ба? Иә. Газда да нидалиф. Tunup dur hazır he. Git beni sana ki görür. Dostlar, misal üçün hazır
ГСМ'ди арзандатпайсыңбы деген менин сөзүм бар эмес беле. Арзандатса болот. Бирок антип жапа тырмак иш алып барышыбыз керек да. Бул Европада жанагы АЗС'терди арзандатканга жалпы элдин аң сезими толуп эле арзандатканда. Жүргүлө азыр. Управляющий менен сүйлөшөлү ким эмне экен. Чоң кыз эмне болду? Çalgınbay diye attık. Келет, кимиси келет? Силер чыгып эмете албайсыңарбы мендик менен? Анда мага водоемду көрсөтүп койгулачы жана 10-20 куб болгон. 592. Колонка какая? Айне. 592. Мынакей достор, баягы эле алдамчылык. Болду, кое бер. Давай солярканы койгу. Мен аркы жолдо болуп турам, куюп алып чыккыла. Урматтуу достор, ошон үчүн сак болгула мынакей. Азыр могу роликти жалаң дальнобойщик бир туугандарга жөнөткүлө. Мындан ары биз өткөн чакырылыштарда таш-чекинг бензиндерди текшербедик белек. Мунусунда Ерлан, алдыгыларды фото отчет кылып бирден тартып койчу сотко бергенге. Мурдагыларында биз тек гана бензин текшергенбиз. Мунусунда болсо дистопливаны толук бир ай текшерип, керектөөчүлөргө көрсөтөлүк. Ким кандай иш менен алдап акча жеп аткандарын көрсөтөбүз. Анан албетте ГСМдин арзандатыш үчүн биздин деле күч жетет. Бирок биз баарыбыз ынтымактуу турушубуз керек. Если арзандаталык 1 сом, 2 сомго болсо да арзандаталык десек, анда жакында жаңы акция иштеп чыгабыз. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Анан бул маалыматты ГКМБга дагы коюп койсоңор болот. Өткөндө ким тартпадыбы? Ташиев айтпады гана мага факты менен көрсөткүлө депчи. Мынакей бир эле факт. Любой АЗСке кире бериш жер бир тараптуу болуш керек. Көрдүңөрбү? Мондай болбош керек. Бул уже одоно мыйзам бузулгандын белгиси. Ошон үчүн ар бир АЗС өзүнүн тартиби менен, иши менен иштесе жакшы болмок. Бирок бул өтө ыңгайсыз нерсе. Урматтуу достор, Red Petroleum'dan дистопливо куйбагыла мынакей. Бул шаар ичиндеги Жибек жолу 627А номериндеги АЗС. Эми биз трассага да чыгып текшеребиз. Трассада кандай болуп атат. Ошон үчүн баардык кылып аткан иштерибиз сиздер көрүп, билип алсын деп айтып атабыз. Анан дагы ошо айтып эле жүрбөйбүз. Ар бир биздин текшерип, жол көрсөтүп аткандарыбыз ошо сиздер үчүн, урматтуу мекендештер. Өзүбүздүн таман акы, маңдай терибиз менен тапкан акчабызды булар ушинтип жейт. Анан ар бир эмеде погрешность деп коет, ошо 20 грамм мыйзам боюнча 20 грамм. А бул жерде 130 грамм жетпей атат 11 литргечи. Ошондуктан таш-чекинг өзүнүн иш долбоорун жол сапаттары боюнча, электроэнергия боюнча жана ГСМ боюнча иштерибизди алып барабыз. Буюрса дагы чагылдырып иш аракеттерибизди жүргүзө беребиз. Бирок ошон үчүн жана ГСМди потребителдер өзүлөрү арзандатыш үчүн жанагыдай жалпы баарыбыз чыгышыбыз керек. Ошондо чыкканда бир АЗСти, Германияда болгон окуя, мисалы үчүн бизде айтылуу АЗСтер бар да, ошо бир АЗСтен куйбаш керек. Мисалы үчүн Red Petroleum'дун ушундай мыйзам бузууларын далилдеп атпайбызбы? Ошондой эле так далилдеп туруп, ошо АЗСтен куйбаш керек. Ошон үчүн бүт жанагы чоң унаа айдаган дальнобойщиктердин баарына айтып бөлүшүп коюңуздар. Дистопливасы Red Petroleum'дуку.
Нидалев мынакей далилдеп көрсөтүп бердик. Видеонун башында бар. Ошондуктан потребительдерге эмнени айтам ошон үчүн сокур немедей барып эле кое бербегиле. Мынакей ар бир АЗСте жанагыдай 10 литровый мерниктер бар. Ошо мерниктеринен талап кылсаңар, ошо мерниктерди 10 литрден куюп, текшерип, көрүп алсаңар болот. Могу АЗСте аябай мыйзам бузулганда, достор. Ар жагында эле мына үйлөр турат, 50 метр алыс болуш керек АЗС үйдөн. Көп булардын пункттары бузган. Кудай буйрса кайра иштерди алып барабыз.